Assalamu alaikum, urmatуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге кайрадан афган чоң койлорун көрсөтүп беребиз. Афган койлору туугандар, привозной койлор экен. Бүт баары кулактарынан белгилүү болуп турат. Булар 26 баш. Учурда биз Чүй облусунун Аламүзүн районуна караштуу Карла-Маркс айылындабыз. Тараа айтканда Бишкек шаарынын Манафус аэропортунун ылдый жагында жайгашкан туугандар. Баягы Виноградная деп коет го. Ошол жакта турабыз. Мына ушул короого Афганистандан привозной келген 26 баш бир партия койлор келди. Бул жердин койлордун көпчүлүгү 6 тиш койлор экен, анча-мынча 8 тиш койлор бар экен туугандар. Тагыраак айтканда эң 6 тиш койлор экини тууган койлор дейм. Мыкты тууй турган жетилген убагындагы койлор экен. Бүт бар бойлору чоң, темный койлор жок, куйругу агып калгандары жок. Бүт барын өзүнө жараша куйруктары афганга салыштырмалуу тик куйруктар. Мына ушул жерде бүт бары жүрөт, көрүп турасыздар. Өтө молочныйлары бар, обыкновенная рыжаялары бар, светло-рыжаялары бар. Мына рыжаялар. Вот светло-рыжаялар. Тетигинде молочная өңдөгүндө койлор бар экен туугандар. Мына көрүп атасыздарбы? Мисалы үчүн өтө мына сонун кой экен. Куйругу дагы, мисалы үчүн сыргасы дагы, өңү дагы, бою дагы келишкен, бели түптүү мына жогун кой экен. Ушундай афган койлорду алам дегендер болсо, экран астынан номерлерге чалыңыздар дагы Карла-Маркска келип, Карла-Маркс айылы туугандар. Ушул жерге келип көрүңүздөр мына. Бир четтен көрүңүздөр. Мисалы мына жаш кой экени билинди, көрдүңүздөрбү? Куйруктары да биринин дагы агып калганы жок экен. Эми бул жакта билесиздер, афган коюна арашан кочкор кою популяциясы жакшы келип атат. Ошого салыштырмалуу көпчүлүгүнүн куйруктары мондай тик. Көрдүңүздөрбү? Булар ошол жактан келген бооз кысыры белгиси же негизи мына коосу жок койлор. Балким жол полдон качып калбаса, бирок мына ушулар негизи кысыр койлор туугандар. Мисалы, баарынын сукусундагы мына кой турат. Көрүп атасыздарбы мына? Мына куйругу тик, балпаң деп светло рыжая болуп туруп, мына көрүп атасыздар. Куйрук кулактары да бүтүнүрөөк экен ушунунчу. Мына чекеден оппа, решет калып көрө турган кой экен да, о чекеде турат. Кантип көрсөтсөм экен сиздерге. Мына туугандар. Мына кой, мына көрдүңүздөрбү? Чөткү кой, куйругу да чөткү. Машалла. Машалла, мына койлор. Койдун гүлдөрү экен, афгандын гүлдөрү. Алам дегендер болсо, баасы 55 миңденби? 55 миң сомдон ушул чоң койлор коюлду. Көпчүлүгүнүн бою, мисалы эң кичинекей кой бул жерде менин чамам боюнча мына кой экен. Мына. Көрдүңүздөрбү? Примерно ушу кой 85. 90 плюстук, көбүнчө 88-90 койлор өтө көп экен бул жерде, баасынын көпчүлүгү. Ден соолуктары өтө мыкты, көрүп турасыздар. Ушул жерге келип алыңыздар. Бул жерде 26 баш койдон сырткары дагы башка партия жаңы келген койлор бар экен. Аларды дагы келип короодон көрүп алсаңыздар болот экен. Анан бооз койлор бар экен. Бооз кой, афган бооз кой издегендер болсо, дагы келип көрсөңүздөр. Бул жерде 26 баштан башка дагы варианттагы койлор бар экен туугандар. Машалла, мына койлору өтө керемет экен. Ушундай койлорду алып багыңыздар буюрса. Хош! Хош! Хош, машалла. Хош.